Бұл тилден келе тұрған апаттардағы өтө көп түрлі апаттарды алып келеді. Ошондой эле тил менен айтылған сөз адамдын тулку бойын ээлеп турган жүрөктү аябай жаралайт. Жүрөктү курал менен жаралаш мүмкүн. Курал менен жараланган жүрөк айыгат. Аны дарыласаңыз айыгат. Бирок тил менен жараланган жүрөк айыкпайт. Адам баласы ушунчалык унутчак, эстен чыгаруучу, көп нерселерди кечире билген, унутуп кое алган затпыз. Бирок адам баласынын көңүлү ушунчалык назик. Эгерде адам баласынын жүрөгүн сөз менен оорутсак, анын жүрөгү ооруп кала турган болсо, кийин ал сизди карап тиштин агын көрсөтүп жылмайышы мүмкүн. Бирок анын тишинин агын көрсөтүп жылмайганы артисттердин о сахнага чыгарып алып рол ойногону сыяктуу гана. Артисттер сахнага чыгып, керек болсо ыйлайт, керек болсо күлөт. Мына ошолардын күлгөнү сыяктуу эле. Анын тиши күлүп туруп, агы көрсөтүп күлүп турушу мүмкүн, жылмайып. Бирок жүрөк жылмайбай коет таксыларым. Мына ошол жүрөктү ошондой оор акыбалга алып бара турган тил жөнүндө бүгүн сүйлөшүп баян кылабыз. Бул тилди тартипке салуунун эң жакшы эрежеси сүкүт кыла билүү. Мына ошондуктан Алла Таалам тилдин алдына 32 тишти жараткан. Мына ошол 32 тиштин аркасында бул тил ушундай нерсе, ушундай бир махлук, бул тил дайыма бекилип камалып туруш керек. Тилди бошоттуң, балеге калдың. Ошондуктан бизде макал бар, сөздү айтканга чейин сөз сенин кулуң болот. Толук бойдон сага баш ийет. Кааласаң аны айтасың, кааласаң айтпай ичиңде сактап кое бересиң. Толук бойдон ал сөз сага баш ийет, кулуң болот. Ал эми ошол сөз оозуңан ушундай чыктыбы, оозуңан чыгышы менен сен сөздүн кулу болуп каласың. Айып тартышың мүмкүн, уят болушуң мүмкүн, башыңды жерге ийишиң мүмкүн. Мына ошондой нерсеге тил алып барат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ан Сахлин радиаллаху анху ан наби саллаллаху алейхи вассалам кала: "Ман ядману ли ма байна риджлайхи ва ма байна лихяйхи, заминту лаху бил джаннати." Равахума ал-Бухари ва Тирмизи. Сахл радиаллаху анху мына ошол хадисти пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдан риваят кылды. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айтты: Адамдар дейт, адамдар эки буттун ортосундагы аза менен эки жаактын ортосундагы азага кепилдик беришсе, мен аларга кепилдик беремин бейишке киришине дейт. Мына адам ушул эки жерден жыгылат. Эки жерден жыгылат, туруш өтө оор болот. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айтып атат. Имам Бухари жана имам Тирмизи бул хадисти жазып калтырышкан. Эки буттун ортосуна биз кепилдик берсек, эки жаактын ортосундагы тилге кепилдик берсек, пайгамбарыбыз айтып атат, ошол инсанга мен
beyişke kepillik berem deydi. Demek iki жерди жакшылап тыйган болсок, иншалла бизнилла биз бейиши деген нерсе бул. Мына ушунчалык деңгээлдеги нерсе экен тақсыларым.